Бүгүнкү сабакта дене мүчөлөрүн үйрөнөбүз. Жөнөкөй кыска гана сөздөр. Мори — баш, мук — тамак, окке — даалы, паль — кол, сонмок. Сонмок деген бул билек дейбиз, колдун билек ашык-машык кыймылдаган жер. Паль деген бул узун бир колду айтабыз да, ошол бөлүгүн айтабыз. А могу билекти айтабыз, сонмок деп. Сон бул могу колдун шапалак жагын айтабыз. Беш бармак, алакан ушул сон деген жакка кирет да. Соң карак — бармак, манжа, касым — көкүрөк, дың — арка жагыбыз, жон, бел дейбиз. Бел дегенге көбүрөөк кирбей калат, могу жонум, аркам дегенге көбүрөөк кетет. Тари — тизе, паль — бут, узун болгон буттун бөлүгүн айтат. Узун, мисалы үчүн, сандан ылдый карап кеткен бардык бөлүгүн паль деп айтат. Тоо — палькарак, палькарак буттун манжалары. Байкадыңыздарбы? Палькарак буттун манжалары, сонкарак колдун манжалары. Бул жерде деген кыргызчада деле айтабыз, билек, алакан, манжа деп бөлүнөт. Корейчеде дагы мына ошондой бөлүнөт. Ушул бөлүктөрүн билип алганыңыздар жакшы. Кайталаймын. Мори — баш, мок — тамак, окке — даалы, паль — кол, сонмок — билек, сон — кол, соңкарак — манжа, касым — көкүрөк, тың — арка, тари — тизе бөлүгү, паль бул узун буттун бүт бардык бөлүгү, палькарак буттун манжалары гана. Ушул дене мүчөлөрүн дагы жазып атканда кыргызчасын жазып, кааласаңыздар бул жакка орусчасын жазгыла, кааласаңыздар окулушун өзүңүздөргө ыңгайлуу кылып жазып алсаңыздар болот. Негизи мен сөз жаттап атканда окулушун именно кыргызча тамгалар менен жазып алышына каршымын. Жана көптөгөн адистер муну зыян деп айтышат. Анткени окулуш жагына эле көңүл бура берет дагы. Анан башка жаңы сөздөр келгенде корейчеге тамгаларга көзү көнбөй, анткени кыргызча тамга менен көнүп алган үчүн шаар окуй албай кыйналышат. Бул аябай жаман адат. Ошондуктан окулушун кыйналып атсаңыздар дагы жазбаңыздар. Эң жакшысы азыр кыйналып атсаңыздар дагы бул жака корейче тамгаларга көздү көнүктүргүлө, ушул жакты окугула, анан бир канча убакыттан кийин шатыратып эле жазып окуп каласыңар. Көбүнчө жалкоолук кылып кыргызча окулушун жазып алган окуучулардын кийин эмне болот? Корейче шатыратып окуганда кыйналышат. Окуп атканда өздөрүнө уверенность жок, туура окуп атамбы, окуй атамбы деп. Анан мугалим окуп бермей сайын туура окулушуна өздөрү күмөн санай берет да, мен чын эле туура окуп атамбы, ким мага текшерип берет туура окуп атканымды деп күмөн санай берет. Ошондуктан дароо эле корейче окулушун өзүңүздөр тырышып окугула дагы, котормосун гана жазып алгыла. Анда эмесе кийинки сабактан көрүшкөнчө.